Саламатсыздарбы? Бүгүн биз уруксат сураганды үйрөнөбүз. Биз уруксат сураганда са болобу деген конструкцияны колдонот экенбиз. Са болобу өзгөрөт. Са болобу, се болобу, со болобу, сө болобу. Азыр карайлы кандай сөздөргө са мүчөсү кандайча уланат экендигин байкайлы. Са болобу, барса болобу, жазса болобу, айтса болобу, келсе болобу, берсе болобу, иштесе болобу. Со болобу, ойносо болобу, консо болобу, койсо болобу. Сө болобу, көрсө болобу, үйлөсө болобу, төксө болобу. Албетте, биз уруксат сураганда жак мүчөлөрдү колдонобуз. Азыр жак мүчөлөр менен кандай келе тургандыгын карайлы. Оң суроолуу формада карайлы. Оку деген сөздү алдым мен. Мен окусам болобу? Сен окусаң болобу? Сиз окусаңыз болобу? Ал окуса болобу? Биз окусак болобу? Силер окусаңар болобу? Сиздер окусаңыздар болобу? Алар окушса болобу? Эми терс формасын карайлы. Терс суроолуу форманы карайлы. Айт деген сөздү алдым. Терс форманы ба мүчөсү түзөт. Айтпа. Мен айтпасам болобу? Сен айтпасаң болобу? Сиз айтпасаңыз болобу? Ал айтпаса болобу? Биз айтпасак болобу? Силер айтпасаңар болобу? Сиздер айтпасаңыздар болобу? Алар айтышпаса болобу? Биздин окуу китебибизде мына ушундай сүрөт турат. Са болобу, мен, биз, ал, алар деп турат. Ушуга дагы токтоло кетели. Мен болсо са деген мүчөдөн кийин м, биз болсо к тамгаларын кошот экенбиз. Мисалы, мен сурасам болобу? Биз сурасак болобу? Ал сураса болобу? Алар сураса болобу? Сурасам болобу? Сура, эгер сен болсо сура дейбиз. Эгерде сиз болсо, мен сурасам болобу деген суроого сураңыз деп жооп беребиз. Эми сүрөттү мисалдар менен бышыктайлы. Кирсем болобу? Кириңиз. Жогоруда айттык, са мүчөсү са, се, со, сө болуп өзгөрөт дедик. Бул жерде са мүчөсү се болду. Себеби кир деген сөздө и ичке үндүүсү келди. Ошондуктан кирсем болобу? Кириңиз. Агай, чыксак болобу? Жок, сабак учурунда чыксак болбойт. Бул жерде чыксак деген биз чыксак болобу болду. Чоң кыз, сурасам болобу? Бул кайсы көчө? Болот. Бул Айны көчөсү. Эми терс форманы жакшылап карап көрөлү. Са, кошуу, ба терс форманы түзүүчү мүчө, кошуу жак мүчө болот. Оку, окуба терс форма сам болобу? Окубасам болобу? Китепти окубасам болобу? Бул тамакты жебесем болобу? Ба дагы өзгөрөт.
Ba, be, bo, bö болуп өзгөрөт. Pa, pe, po, pö болуп өзгөрөт. Билебиз аны. Бул тамакты жебесем болобу? Күн ысып кетти. Терезени ачсаңыз болобу? Сиз. Макул, ачайын. Досум, машинеңди алсам болобу? Жок, болбойт, өзүмө керек. Абайлаңыз, жардам берсем болобу? Рахмат, макул. Бүгүн биз уруксат сураганды үйрөндүк. Кыргызча жакшы сүйлөйлү, кыргызча туура сүйлөйлү. Ийгилик каалайм. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.